Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma ma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Бүгінгі өте тұрған темамыз Рамазан айы болгондуктан, Рамазан айында кайсы амалдар орозону бузат, бузбайт, ушулар жөнүндө үстүрттөн айтып берген аракет кылабыз. Азыр эми көпчүлүгү китеп окуу маданияты барган сайын күч алып атат. Ислам негиздери жаны түрүндөгү муфтияттын мөөрү басылган орозо китептерин кыргызчалар чыгып калды, орусчалар чыгып калды, муфтияттын мөөрү басылган. Мөөрү басылбагандардан этият болуш керек. Ошо мөөрү басылган китептерди окуп, кайсы нерсе бузулат, бузулбайт, курбандыкка кайсы малдар жарайт, жарабайт, зекетти кандай кылып берет, берилбейт, ошолордун баарын бүгүнкү күндө үйрөнүп атабыз. Faslun fima yufsidu sawma wa fima la yufsiduhu. Orozonu buza turgan jana buzbay turgan amallar. Men jama'a aw jumi'a fi ahadis sabilayn aw akala aw shariba ghidaan. Orozonu buza turgan nerseler gündüzü mamile болгон болсо, аял күйөөсү, улуу сөздө уят жок дейт экен. Экинчиси тамактанып, жеп коюу, ичип коюу. Же болбосо дава атайын дарылануу. Атайын дар ичип коюу. Мисалы бир башыңыз ооруп кетти, же болбосо шалдырай түштүңүз, кой мен дар ичип алайынчы деп ичип алган болсоңуз атайын. Демек, орозо бузулат. Ушундай абалдарда жана аял күйөөсү менен болгон мамиледен кийин же тамактанып койсо, же атайлап дарыланып алган болсо, атайлап. Булардын бардыгы орозосунун казасын өтөйт, ошо бир күндүгүн. Андан тышкары анан кафаратын аткарыш керек болот. Орозонун кафараты 60 күн. 60 күн ушундай чатак. Биринчи күндөн баштап кармап келатасыз, байма-бай. Үзбөй кармаш керек. Улантып келатасыз, 59-чу күн кармадыңыз. Алхамдулилла дедиңиз, 60-чу күн кармадыңыз. Дагы шүгүр болду. Келатасыз, асыр болду, шамга бир убактысы кирерине, оз ачарын убактысы кирерине. Бир 10 мүнөт же 15 мүнөт калды. Бирдемеден болуп дар аталып атып, ана мен каркалаган деп, мунун чайкай коем деп суу кылт деп бир тамчы нары көздөй кетип калды. Аллаху акбар ошол жерден. Ким бир айтканда финиш болот да, бүттү. Кайра стрелка артка кетет. Шат артка кетет да, кайра башынан 60 күн кармаш керек. Ошон үчүн ошондой штраф деп коет, кафаратка илинбей эле коелу, орозобузду өз убагында аткарышыбыз керек. Анда эмне таптакыр болбойбу дарыланган десеңиз, жок. Эгерде оору адамдын денесин чыдатпай, таптакыр мүмкүн болбой калса, ал кезде айла жок дарыланыш керек болот дагы, кийин бир эле күн кармайсыз. Жок, жөндөн эле шылтоо кылып эле, кичине эле оорумуш болсо эле, шарт дар ичип жүргөн болсо, анда чатак. Мойнубузга 60 күн орозо илинет, жана бузуп койгон күндүк менен 61 күн болот. 61 күндү байма tutуш шарт эмес. Бир күндү өзүнчө тутуп аласыз, кармап аласыз. Берки 60 күндүн өзүн үзбөй кармашыбыз керек болот. Бул качан? Бир гана би ифсади адай Рамазан, Рамазан айындагы орозону бузганда гана. Демек, биринчи, 4-чү күн орозо кармагандар бар. Ушул эле каза орозону кармагандар бар. Же болбосо мен атайынем Кудай буйруса бир жакшы ажылыкка аман эсен барып келип калса, мен ушул биринчи, 4-чү күнү орозо кармоо үчүн мен Кудайга сөз бердим деп сөз берип алган болсоңуз, ошо орозону кармоо сизге эмне болот? Аман эсен барып келгенден кармап берүү сизге милдет болуп калат. Болбосо башында мустахап болчу. Кааласаңыз аткарасыз, каалабасаңыз аткарбайсыз. Жосо сүннөт амал болчу. Сүннөт. Ошо сүннөттү сизге аткаруу мойнуңузга милдет эмес болчу. Биринчи, 4-чү күн орозо кармоо милдет эмес да. Бул сүннөт. Ким сүннөткө ыхласы бекем болсо, жакшы болсо, биринчи, 4-чү күн орозо кармай бересиз. Бул керемет болот. Муну медицина жагынан дагы негиздер көп. Мына өт дагы эс алат экен. Кадимкидей. Өт кадимкидей эс алат экен. Өт эс алганда да ушунчалык эс алат экен, андан нары боор да укмуш эс алат экен. Эс алып, кийинки күндөрүңүз тамакты ушундай лыпылдатып, нары бери сортировкалап, бөлүп бергенге даяр болуп калат экен.
Муну хикмат ушул. Эми биз аны үчүн кармабайбыз. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам кармагандыгы үчүн биз кармап атабыз деп кармай беребиз. Андан нар жагы пайдасы болуп кете берет. Кур'ан-ы Каримде келгендей, ислам дини бул шариат илими бул бизди кыйноо үчүн эмес, бактылуу өмүр сүрүш үчүн келген. Мусулманчылыкта биз ушундай терең маани берип койушубуз керек экен. Кайсы нерсени буйруган болсо, демек ал пайдалуу, кайсы нерседен бизди тыйган болсо, ал нерсе биз үчүн зыяндуу болуп эсептелет. Эми демек дәвір сірә кайталайбыз. Рамазан айындагы орозону гана бузганда 60 күн ороза кармап берүү милдет болот. Рамазандан башка күндө орозолот бузсак 60 күн эмес, ошол күндүн гана казасын кармайбыз. 60 күн кафарат орозосун кармоо мойнубузга жүктөлбөйт, милдет болбойт. Себеби анын үстүнө сахабалардын да бир адаттары болгон. Ким канчалык каталык же жаңылыштык кетирип алган болсо, ошонун ордуна сооптуу бир амалды аткарып туруп анан кийин тобо кылышкан. Шарт ушундай. Ошон мындайча айтканда, ошо күнөөсүнө жараша бир сооп, чоңураак бир сооп ишти айт, Алланын элчиси, мен аткарайын, тигил жоюлуп кетсин деп. Ушундай кылышчу экен. А биздики эмне болот кээде? Астафырла, Кудайым өзүң кечире көр. Астафырла деп коюп жүрө беребиз. Кээде ката экенин билип туруп жасайбыз да. Жасап туруп анан кийин, Кудайым өзүң кечире көр деп кайра улантып кетип атпайбыз жашоону. Бул негизи туура эмес. Муну мисалы мындай болот. Намазда сажда сахва деген бар, туурабы? Жаңылуу сеждеси. Адашып кеткенде адам баягы важип амалдарды калтырып койдуңуз, Фатиха сүрөсүн окуй койдуңуз. Ханафи мазхабында Фатиха сүрөсү эмне? Важип, фарз эмес. Важип. Кошумча сүрө окуу важип. Ошону аткарбай койдуңуз. Анан кийин аттахиятка отургандан кийин салам бересиз дагы, 2 жолу сежде кылып, кайра намазды эмне кылып коесуз? Толуктап коесуз. Бул жерде сиз атайлап ката кеткен жоксуз. Кокус ката кетип калсаңыз, ошентип түзө боласыз. Мусулманчылыкта да ошондой, күнөө иштерди атайлап жасоо арам. Кокус жаңылып калган болсо, билбей калып, жаңылып кетип, же бир эмоция калтырып алып, бирдемке болуп. Ал кезде анда жанагынтип сооп иштерди аткарып, анан ошону экинчи кайталабай тургандай болуп, тобо кылып, анан Кудай Тааламдан кечирим сурайт экенбиз. Жөн эле тобо менен бүтүп калбайт. Ошого калыптанышыбыз керек. Дагы бир сахабалардын сөздөрү бар. Күнөөнү кылып туруп, ага тобо кылгандан көрөк, күнөөгө кирбей койгон жакшыраак дептир да. Бая бир стол турат, орундук. Аны сындырып туруп, анан кайра аны бүтөп, зым менен байлап бекиткенден көрөк, сындырбай эле коюңуз деген сөз да. Бүтүн стол, орундук, бүтүн бойдон тура берсин деген мааниде. Эгерде адашып, ката кетип жеп алдыңыз, алгандай, мисалы, багымда туага кирелек болуш керек деп туруп, жеп отурасыз, саатыңыз бүгүнкү күндө 4:30 чейин болуп атабы? 10-15 мүнөт нары берип боло берет, эчтеке болбойт, кошумча болсо деле. Себеби биз өткөндө да айтканбыз, Фатху Бабл Иная жананын түрүндө китептерде келет. Чың таң деп коет, чыныгы таң. Тиги күн чыгыштагы болор болбос болуп таңдын башталышы. Бирок жердин баары капкараңгы болот. Ошол убакта токтош керек. Тамактанууну. Экинчи риваят, жер бетине жарык кире баштаган. Алгандай десе, тиги жерге бир үймөк буудай турса, бир үймөк арпа турса, кайсынысы арпа, кайсынысы буудай. Ошону ажырата турган даражада жарык кире баштаган болсо дейт. Же болбосо ташты ыргытсаңыз, ыргыткан ташыңыздын кетип атканын көрө баштаган болсоңуз, көрө элек болсоңуз, демек жей бериңиз деген да риваят бар. Бул экинчи риваят. Бул жерге жарык кире баштаган, бириси кайсы экен? Күн чыгыштагы таңдын башталышында. Экинчи риваят, жер бетине жарык менен караңгы менен жарык аралашып аткан баштагандагы убакыт. Бирок Ханафи алымдардын көпчүлүгү ихтиятон, этияттык үчүн тетигин ал дейт. Кийинки алымдар эмне кылды? Экөөнүн ортосун алсаң дагы сонун болот деп койду.
чыныгы таңдан бери көзө сүрүлүп келатат, бирок бул жака жарык кире элек. Капкараңгы эле. 10 мүнөт, 15 мүнөт кошумча этиятты кошуп кой болсо календарга. Биздикилер эмне алат? 5ке десе 5:30га чейин, 5:30 десе 6га чейин соготпойбузбу? Ошону этияттык үчүн 5 мүнөт, 10 мүнөт эчтеке болбойт. Кошумча жесе боло берет, ал эч кандай маселе жок. Эң негизгиси жерге жарык түшүп калбасын. Күн чыгышта жарык башталганча токтотуп калыш керек. Ошондой деп ойлоп жеп атасыз, эшикке булут каптап калганда билбейсиз. Мына 4:30да токтоп атабы? Сиз саатты 4:30 деп эле көргөнсүз. Көрсө саат 5:30 болуп калыптыр. 4-түн стрелкасы сиздин көзүңүзгө эмне болгон? 5ке жылып калганда 5тики турат 5те. Сизге 4төй көрүнүп калышы мүмкүн. Кээде шашылыш болуп калат да. Дарат алдыңыз, бет болуп мындай карап, мына кайра мындай келсеңиз, саат али 4:30 турбайбы деп, кокуй айнаны 5 тезирээк жей калайын деп 5:30да урдуруп атасыз. Карасаңыз эле саат 5:30 жерге жарык түшүп кеткен алда качан. Күн бүркөк. Ошо кезде эмне кылат экенсиз? Кийин бир эле күн казасын кармап бересиз. Же болбосо талаада жүрөсүз, саатыңызды өчүп алган, соткаңызды өчүп алган, эчтеке жок. Капкараңгы булут каптады, нөсөрлөп жамгыр жаады. Анан бир маалда карадыңыз, ооз ачар убак болуп калды. Тамактанып баштаган болсоңуз, анан бир маалда шамал болуп, башка болуп, күн ачылып кетти, күн эми бата баштаган болсо. Бүттү. Демек, кафарат бербейсиз, бир эле күн орозонун казасын кармап бересиз. Себеби сиз атайлап ачкан жоксуз. Кокустан жаңылып калгандыгыңыздан. Же болбосо мукрахан, мажбурланып оозду ачкан болсок. Мажбурланып оозду ачкан болсок, мында дагы орозонун кафарат эмес, кийин бир эле күн кармап беребиз. Сайыз убагында болгон билесиздер, мектептерде, Орозосуңбу, орозо эмессиңби десе, жок орозо эмесмин. Анда жечи муну деп. Кана иччи муну сууну деп, ичирген, жедирген. Өзү Москвадан андай деле буйрук келген эмес. Биздин кээ бир кошоматчылар ошону жагалданган. Муну далилдеп тастадык да кирдик. Бөрк ал десе баш ал деп коет го кыргыздар, сонун тергеп айткан муну дагы. Эми мусулманчылыкты кичине иреттеп койгула, тизгиндеп койгула бираз өтө аша чаап кетпесин десе, биздикилер жагалданып кошомат кылыш үчүн ошол жака жагыныш үчүн далайын талкалаган. Муну изилдеп бүгүнкү күндө тарых далилдеп атпайбы? Ошол кезде анан алар айткан жок да, мектептеги ким орозо кармабызбы, алып барып туруп, оозуна ичирип туруп, оозуну ачтырып тургула улам сайын. Анан бизге отчет берип турасыңар деген эмес. Болгон өзүбүздүн эле кошоматчылар. Ачамчалар болгон. Бирок кээ бири мажбурланган экен, мажбурланып кайра ээн талаага барып, тоого барып өңүрөп ыйлаган күнүм болгон деген аксакал мугалимдерди көргөнбүз. Биз 90-жылдары ошо аксакалдар менен кошо отуруп калдык. Ошо аксакалдар айтып берет эле, ыйлап айтып берет анда, жөн айтып бербейт. Ушунчалык ыйлап айтып берет. Ошол кетирген кемчилигиме өкүнөм. Далай окуучу балдардын оозун ачтырдым. Кудайым менин күнөөмдү кечирер бекен деп жүрөм дагы эле депчи. Себеби дегенде жагалданабыз деп, башка деп, бир аз ошентип койгула, текшерип койгула десе, биз ашырат. Текшердик деп койсок деле бүтөт эле дейт маселе дейт. Аны ким келип сен текшербей атпсың деп ким карамагыла дейт. Жөн эле карап атабыз, ооба деп койсо иш бүтө бермек деп. Ошентип оозун ачтырып, анан ээн талаага барып, ыйлап, бата тилек кылып ыйлап отурган карыя мугалимдерди дагы биз өкүнгөн күндөрүн, сөздөрүн угуп калдык. Мына ошондуктан ошентип мажбурланып бирөө оозубузга суу куйган болсо, жейсиң деп жедирген болсо, демек орозобуз бузулат, кийин бир эле күн казасын кармап беребиз. Кафарат деген унуталы, 60 күн эмес, ады жалаң бир күн казасын гана кармап беребиз деген сөздү теманы улап атабыз. Же болбосо бир дарыны ичкен болсоңуз дептир. Ал ич жака кеткен болсо, ал оозду ачат. Эгерде сыртыңызга шыбанган болсоңуз, бул эчтеке болбойт. Ушунчалык күчтүү маздар бар экен, наркы адамдын заарасына чейин аралашып, боорго чейин, дененин ичине чейин сиңип кете турган вазелиндин, маздын түрлөрү бар экен. Ошондой шыбанса деле ооз ачылбайт. Себеби сыртыңызга шыбагандыгыңыздан. Ичиңизге шыбабагандан кийин бул ачылбайт. Сыртка шыбап атабыз, ичиңизге өзү деле шыбай албайбыз. Ошого кыжалат болбой эле кош керек. Кээ бир адамдар кыжалат болот экен, колум кесилип атат, анан митип шыбап койсом, анан кийин эчтеке болбойбу, нары сиңип кетип атпайбы деп, жок эчтеке болбойт. Анан гигиенский помада деп коет го, жанагы гигиенский деп коет го, гигиенский ооз кесилгендеги
тилимде келбей атат, ошо гигиенский помада баба. Ошол ооз кесилгенде жарылганда шыбайт го, ошону абайлаш керек. Себеби деген аны шыбагандан миткенден шилекей менен кошо акыры нар көздөй кетет. Да ооз ачылып калат. Ошон үчүн аны кечинде ооз ачкандан кийин, эртең менен ооз жапканга чейин колдонуп, кайра ооз жабарда акырын жууп тазалап кетирип коюш керек. Ау иптала хасатан майда түйдө таштарды жуткан болсо, мында дагы эмне болот? Ооз ачылат. Кээде болуп калат экен да. Чаң-паң келген болсо, оозуңузга жабышкан болсо, баягы түкүрүп койгондон зеригип жутуп кое берейинчи деп арганда жутуп калат. Же жутулуп кетиши мүмкүн. Аргандай ооз ачып эстегенде башка болгондо. Ошон үчүн мусулманчылык ушунчалык этиканы карайт. Эстегенде дагы оозуңду жаап эсте дейт. Мусулман өз негизи кырак болуш керек, таза болуш керек, тыкан болуш керек деген мааниде. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам ошон үчүн бизге сүннөт. Керек болсо намазда болсоңуз да оозуңузду жаап эстешиңиз керек. Кантип? Кол байлап турасыз. Сол колуңуз киндикте, оң колуңуз сол колдун үстүндө. Эстеп баштасаңыз эмне кыласыз? Оң кол менен жабасыз. Мишкатул масабих хадистердин жыйнагы бар. Ошонун ачыктамасы Миркат деген китепте келет, Молла Аль-Карин китебинде. Эстегенде оң кол менен жаап эстейбиз. Анан өң дагы татынакай бойдон калып калат. Оозу жаппай эстегенде кебетеси келе чөт адамдынчы. Балекет красавчик болсо деле. Адам өңү бузула чөт. Муну эстесеч адам болушунча 32-шин көрсө. Кейбир бар го, тимеле жана эми кечиресиздер антип айтпашыбыз керек эле. Бегемоттун оозунда кылып ачат мону, болушунча эле. Адам карап алып эстейт, мындай. Бетиңе тиктеп алып эстейт мондой. Болбойт да манчалык. Эстесиң, мындай ара эстеңиз да. Мындай тиктеп алганан ошондо да сүйлөп атат, эстеп атат. Экөөнтүң жетишкендер бар. Ушунча сүйлөгөн жакшы көргөн адамдар. Эстеп да жетишет, сүйлөп да жетишет. Ушунун баары болбойт экен. Оозу жаап эстеш керек экен. Бул пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын сүннөтү. Ошо эстеп атканда нарактан суу кирип кетпесин, чаң кирип кетпесин деген маселе. Кокус эстеп атканда байкабай калса, суу кирип кеткен болсо, сууну дароо эмне кылыш керек? Чыгарып салыш керек. Машина минип кетип атканда айнекти ачып алып, же ат чаап кетип атканда болуп калат дейм аргандай. Ау такая мил афихи. Же оозун толтуруп кускан болсо. Мунун эки мааниси бар. Өзү келген болсо ооз ачылбайт. Колуңузду салып атайлап кускан болсоңуз, анда орозонун казасын кармап бересиз. Экөөнүн айырмасы дагы кайталайбыз. Оозуңузга колуңузду салып атайлап кускан болсоңуз, оозуңузду толтуруп, анда бир күн орозонун казасын кармап бересиз. Болбосо же тескерисинче өзү келген болсо, куспайын деп аракет кылып атасыз. Бирок болбой келип алды. Себеби сиз нормадан ашык жеп алгансыз тамакты, кээде ар кандай болуп калат. Ачка калып калбайын деп алып кире бергендер бар да, жебейт. Алып кирет жөн. Мындай эле алып кирип биротоло. Ашказан байкуш өйдө көздөй кетсе жакшы болмок экен да. Эми Кудайдын кудурети караңыздар, кененчилик да бер. Ашказан байкуш мындайынан кете берет экен байкуш. Мындайынан. Эгер өйдө көздөй кеткенде, анда келип токтомок да. Жок, мындайынан байкуш чойлоп берет экен. Акыры анан аштап кирип алганда анан кайра чыгыш керек да, аш болбогондон кийин. Жарым чака куссак дагы ооз ачылбайт экен. Өзү келсе. Эми кечиресиздер, мантип айтпашым керек эле, түшүнүктүү болушун айтканга туура келип атат. Жарым чака кускан болсо дагы ооз ачылбайт, өзү келгендиктен. А колду салып кускан болсоңуз, анда бир күн казасын кармап беребиз. Көрдүңүздөр, ла ин галабаху деп атпайбы? Ау афтара насян, жеп унутуп жеп алдыңыз. Унутуп деген жана түшүндүрүп бердик. Окуй. Биягы адашып, унутуп менен адашыптын айырмасы бар. Адашып жеп алган болсоңуз, бир күн казасын кармап бересиз. Жана саатты айтып бердик го. Убакыт кирелек жаңылып ачып алдыңыз. Убакыт өтүп кеткен, жабылыш керек болчу 4:30-да. Сиз 6:30-да туруп эле караңгы болуш керек деп туруп эле жеп баштаган болсоңуз, кийин эмне кыласыз? Бир күн казасын кармап бересиз, себеби сиз ката кылып алгандыгыңыз үчүн. Билбей, жарык эле болуш, караңгы эле болуш керек деп жеп аткандыктан. Дагы ушундай окуялар болгон айылдарда. Капкараңгы болсо боло берет экен деп туруп, анан кандай кылабыз, жарык түшүп кетсе десе, айнектериңди караңгылап алып, жаап бер депчи. Болгон бул окуя дагы бир кездерде. Айнек жап ойненен тез жап деп туруп,
бүт жаң караңгылап жаап, мына үйдүн ичи капкараңгы боло берет деп туруп, жеп алып туруп, бүттүк эми кайнектерди ачып кое берет. Ошондой да доорулар болуп кеткен ара чородо. Эми азыр алхамдулилlah, Аллага шүгүр, динге кызмат кылган туугандар азыр көп. Ар кайсы жагынан 44 районду жатка билгендер бар арабызда. 44 райондун акимдерин жатка билгендер бар. Кимиси мээнет кылып жатат, кимиси майтаман болуп жатат. Аларынан бери билгендер бар арабызда. Ушунчалык элине күйгөнү ким, жана өзүнүн жанына күйгөндөрү ким, аларын да ажырата билгендер бар арабызда. Мына ошондуктан Кудайым ушул орозобузду кут кылсын. Демек, эми ачпай турган темага келдик. Ау афтара насиян, унутуп ачып алган болсо, унутуп тамактанып алган болсо, билбей, орозо экениңизди билбейсиз. Үйгө кирдиңиз, даамдуу бир тамак туруптур, оятаң деп туруп, уя Кудайым берди да деп туруп, шабылдатып жеп алдыңыз, кусаңыз ачты. Ой, эчтеке жок. Орозо жөнүндө бир да кыпынчалык эчтеке калган жок мээңизде. Эсиңизде жок. Жөн эле кадимкидей эл көрүп эле обед уга болуп калган турбайбы эле тамактаныңыз. Наракта суу тура, суусун ичтиңиз, жылуу суусун, чайын ичтиңиз айтор. Ошентип бир маалда тамактанып бүткөндөн кийин эсиңизге келди. Кокуй бүгүн орозо турбайбы дегенде эмне кыласыз? Ошол жерден астагфирулла дебейсиз. Субханалла деш керек. Астагфируllаны күнөөгө айтасыз. Күнөө иш кылган. Бизде кээде ажырата албай калат экенбиз да. Сооп иштүү болсо деле астагфирулла дей берет экенбиз. Мына кокуй бүгүн жума болуп калган турбайбыз, астагфирулла дей берсек, туура эмес, субханалла деш керек. Кудайым бериптир, жакшы болуптур деп келе бериш керек. Астагфирулла деп кечирим сурайын деген сөз мааниси. Күнөө иштерге астагфирулла дейбиз, таң кала турган, суктана турган нерселер болсо субханалла дейбиз. Мына ушул нерселер бар, айтса болот. Ошол сыяктуу билбей тамактанып алган болсок, субханалла дейт экенбиз дагы, Кудайым мени ырыскыландырган турбайбы деп беймарал ошол замат токтотуп оозуңузду чайкап коесуз, болду, алхамдулилlah. Себеби бул боюнча пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын сахих хадиси бар. Мен насия ва хуа саимун фаакала ау шариба фалютимма саумаху фаиннама ат'амаху Аллаху ва сақаху. Кимде ким орозо болуп туруп, орозо экенин унутуп, анан жеп ичип алган болсо, орозосун ойлонбостон, токтотпостон уланта берсин. Уланта берсин. Албетте Аллах Таала аны тамактандырып, ырыскыландырып коюптур дейт. Демек бул Кудайдын буйругу. Ошол үчүн бала кезде ошону угуп алып, анда 4-5 класс болчук. Ушу унутуп калсам экен деп Кудайдан жаман тилечимин да. Себеби унутуп калсаң жакшы экен да, той болот экенсиң депчи. Качан унутуп калам? Кашайып эсимден чыкпай калды, орозо экеним депчи. Баласың деми. Кичинекей кезде боло берет экен. Анысар ошол унутуп калган адамдарга беймарал аш болсун деп коет экенбиз. Да башка хадисте келет. Иза акала ас-саим насиян ау шариба насиян фа иннама хуа ризқу сaqahu Аллаху илейхи фала қада алейхи. Башка хадисте кимде ким орозо экенин унутуп тамактанып койсо, дагы экинчиси орозо экенин унутуп кой, ичип койсо, мына бөлүп айтып атат пайгамбарыбыз. Карабайсыздар, да түшүнбөй калбасын деп кимдир бирөөлөр деп. Кимде ким орозо кармап, орозо экенин унутуп тамактанып койсо, же орозо экенин унутуп калып ичип койсо, кайталап айтып атат пайгамбарыбыз. Албетте Алла Таала ага берген ырыскы деп эсептелет. Эч кандай ага казасын кармоо милдет болбойт деп пайгамбар Мухаммад алейхиссалам бекемдеп айткан сахих хадисте. Ау ихталама, же түшүркөп калган болсо. Улуу сөздө уят жок дейт. Шариятта шарым жок деп коет го, айтыла турган нерсе айтылыш керек экен. Уктап турса түшүркөп калган. Түшүркөп деген мааниси улуусуда уят жок, дагы кайталайбыз. Негизи өзүм киндик менен тизенин ортосунда маселелерди көп сүйлөбөгөнгө аракет кылыш керек. Мусулманчылыктын маданиятына да туура келбейт. Кээ бирөө шапылдатып эле, шакылдатып эле сүйлөп адат кылып болуп атпайбызбы кээде? Бул болбойт өзү, туура келбейт мусулман. Себеби дегенде бирөөлөр келин бала чакасы менен отурган болот, кыз келиндери менен отурган болот, кайнаталары менен отурган болот, кулакка да башкача угулуп калат булар. Этиятташ керек. Ошентсе дагы түшүнүктүү болушун айтып коелу. Уктап турса бел суу чыгып калган. Жайылып калган. Анан кичинеде чыгып калган болсо ага гусул алуу милдет болбойт. Муну да айта кетели. Адатта бел суу канчалык чыгат? Кыргыздар шабат деп коет экен муну. Терген. Не дейт экен? Шабат. Ошол шабат
адатта канча чыгат? Мында кенен эле чыгат да. Ошондой чыгып ич кийими булганган болсо, мен жунуп болуп турмун деш керек. Анан болор болбос чыгып эле анан катып калган болсо, демек ага гусул алуу милдет эмес. Өзгөчө мына жаңы балагатка жетип келаткан инилерибизге, балдарыбызга айтып кетет элем. Эч ойлонбогула. Жаңы балагатка жеткенде андай адат көп болот. Туурабы? Улам чыгып кичинеден чыгып неме болуп кала бериши мүмкүн, катып кала бериши мүмкүн. Кокуй, орозо мындай болуп атса, ана мен кайра жуунуп бере турбайм деп жуунуп отуруп, акыры суук тийип, анан дараттан зарканып калгандан кийин намазды дагы эмне болот? Автоматтуу өзүнөн тыштайт экен. Ошон үчүн адатта канча чыгат, ошончо чыгып жайылса, анан кийин жуунуу милдет болот. Анча чыкпаса, кичине эле болор болбос чыккан болсо, ал эчтеке болбойт. Анткени усулда ушундай эреже бар. Ла яртафиул яқину бишшакки, айкын боло турган нерсе күмөндүү себептер менен жоюлуп кетпейт деп. Себеби айкын адатта кенен чыгат да. Анан болор болбос кичине эле чыккан болсо, усул важип болуп калды, жуунуу милдет болуп калды деп, жаш балдарыбызды кыйнап койбойлу. Ошон үчүн ата бала сырдаш болуш керек. Үйрөтүш керек. Балам 12-13 жаш, биздин Кыргызстандын климатында 13-14 жашында жетилет көбүнчө. Ошон бала ушундай болот, шүркөйт. Ошо кезде кенен чыкса, аппак болуп, мондо болуп чыгат деп ачык эле айтыңыздар балдарыңыздарга. Үйрөтүңүздөр. Дарат алганда кургактап коет, жеңил зарада. Улуу зара болсо жууп коюп балам туура. Андай эле жуугун келсе да, жана уста кесер деп коет. Орусча айтканда головка. Кечиресиздер. Уста кесерди гана жуйсуң балам. Нар жактарын жууй бербе, суу тийип калат балам деп, ачык үйрөтүш керек балдарга. Аны эртең ооруп калгандан анан ошону айтып койбой да кейген болбойт андай. Убагында үйрөтүшүбүз керек. Ау дахала губарун. Же чаң кирип кеткен болсо, ооз ачылбайт. Жолда кетип атат, билбей чаң кирип кетти. Ау духонун же түтүн кирип кетти. Эми тескерисинче, чаңды жана түтүндү киргизсеңиз эмне болот? Ооз ачылат. Ага кайсы? Тамеки. Тамекинин жыты өзү келип калса мурдуңузга, бирөө чегип атат да, же машинанын түтүндөрү. Жана соляркамен жүргөн машинанын түтүндөрү келе берет да, билесиздер. Аркырап эле кирип келди мына мурдуңузга. Ооз ачылабы? Жок, ачылбайт. Атайлап, мына жыттап, шимирип бери көздөй. Ап кирген болсо да ашказанга, мында тамекилер тартып атпайсызбы киргизип? Буга ооз ачылат деп фатва берилген. Ооз ачылат. Атайлап ап киргендигиңиз үчүн. Болбосо түтүн негизи арам. Кейбир бар экен далил жок анандай. Түтүн арам. Кескин түрдө. Күйүк арам. Убакыт бүтүп калды. Кудайым буйруса, дагы кичине кыстарман айта кетели. Тиштин арасында калып калган нерселер болсо, аны жеп койгон, ооз ачпайт дептир. Эгерде фасол деп коет го, горох. Ошо төө бурчак. Ошо төө бурчакка жетпеген абалда кичинекей кетип калган болсо эчтеке болбойт. Андан чоң болсо ооз ачат дейт. Эми кээ бир адат кылып алгандар бар экен да, чайды ичкенде монда оозун былдыр деп былдырыктатып туруп анан жутуп коет го, ошол эң жаман адат ошол. Керек, жаныңыз адамдар жийиркентип калсын. Эшикке чыгып чайкаңыз, дарат алганда, жатайын чыгып чайкаңыз. Отурат да тамакты жеп бүткөндөн былдырыктатып туруп анан кийин жутуп коет. Болбойт мындай. Адамдар жийиркенет андан. Чынбы? Байкайсың деп, молдодон өткөн айылчы жок билесиз. Биз көп адамды көп жерде кытырабыз да. Атайлабайсың, бирок уулуп калат экен, көрүнүп калат экен, эмне кыла алат? Анан ошол эле учурда мисвак колдонуу оозду ачпайт, жана сагыз колдонуу дагы оозду ачпайт дептир. Бирок сагыз эгерде даамы жок, эчтекеси жок болсо болот. Ал кимдер үчүн деп, аялдар үчүн. Себеби дегенде, жана ашказандан чыккан жыттар же тиштер неме болуп калбасын деп, атайын чайнап коюп, анан кайра тыштап коюшту экен илгери. Илгери эле бар экен. Эркектерге мүмкүнчүлүк бар. Аялдар бар көчөдө мисвак колдонуп жүрө албайт экен. Мына шариатта келип атат бул. Аялдар көчөдө мисвак колдонуп жүрө албайт далар. Ошон үчүн айла жок мисвак колдонот. Эми азыр андай кыйынчылык жок. Эртең-мете ооз жапкандан тишти шакылдатып жууп, текен. Андан кийин тазалыкты сактап алсак болот. Убакыт бүтүп калганына байланыштуу, Кудайым буйруса, тутуп аткан орозолорубузду Кудай Таалам баарыбызга кабыл эткен болсун. Жана ооз ачтырып аткан туугандарыбызга да Алла Таала өзү ыраазы болгон болсун. Дагы да ошентип ооз ачтырууну ар бирибизге насип кылсын. Жалгыз өзүбүз колубуздан келбейт, туура. Кээде 2 дос, 3 дос, же туугандар, же кошуналар биригип алып, 5-6-10 биригип алып, мынакей Анарбек деген ажыкебиз мында турат, уюштуруп башында. Ушу кишиге келип туруп канча продукт кетет, эмне кетет деп ооз ачтырууну ар бирибиз аракет кылалы, сооп алалы. Келе деген колго караганда ме деген колго жакшы деп атпайбы? Кудай Тааланы Рамазан айында тилеп кетебиз.
Kimimiz Kur'an okuganды үйренелек болса, Kur'an үйренүүнү насип кылсын. Kimimiz Kur'an үйрөнгөн болса, Kur'an хатым кылып, анын ичинде кандай гана жакшылыктар бар, ошону пайдаланууну ар бирибизге насип кылган болсун. Жана бала чакка бир тууган ар ким өзү менен өзү алектенип кетип калган күндө дагы Kur'an бизди эч качан таштабайт экен. Мына аталардай болуп жашыбыз 70ке, 80ге, 90га келгенде Kur'an окуп, Kur'an менен о дүйнөнүңүздө узоону ар бирибизге насип кылсын. Валхамдулиллахи раббил аламин. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.